өзүбүздүн камыбызды өзүбүз көрө алган мамлекет боло алдык деп толук эсептесек болот. 21-июнь күнү курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Манас эл аралык аэропортундагы АТК-2 имаратына кошумча салынып жаткан 3 кабаттуу 7 блоктон турган корпус менен таанышты. Анын жалпы аянты 7271 миң метр квадрат. Учурда А блоктун пайдалуу тургузулууда. Ошондой эле аэропорт аймагында Манас май куюучу комплексинин курулушу да жүрүп жатат. Иштерди Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Курулуш жана долбоорлоо иштери параллелдүү жүрүүдө. Негизинен Кыргыз Республикасынын аймагында буга чейин аэропорттор курулган эмес, реконструкция болгон эмес. Анан республиканын аймагында бир нече аэропортторду ошол мамлекет тарабынан өзү жасап, өзү салып жана өзү реконструкция иштерин жүргүзө баштаган. Бул дагы бир чоң опыт болду. Андан тышкары айта кетчү нерсе, башка өлкөлөрдө ушу аэропортторду реконструкция кылууда, аэропортторду салууда чет өлкөдөн келген компанияларды баягы иштетет экен. Бирок биз бул биздин эң чоң аэропорттордун бири болгон Манас аэропортун мамлекеттик ишканалар тарабынан проекттик долбоорлору иштелип чыкты. То есть жана биздин департаментибиз бар, архитектура департаменти тарабынан иштелип чыкты. Жана ошондой эле курулуш иштерин дагы өзүбүздүн Кыргыз курулуш аттуу ишканабыз тарабынан жасалып, анан баягы тийиштүү компанияларды өзүбүздүн мамлекетибиздин компанияларын, мындайча айтканда, ата мекендик компанияларды иштетип, ошолордун күчү менен бүгүнкү күндө биз реконструкция жумуштарын баштадык. Бул эми чоң опыт болот. Бул негизинен айта кетчү нерсе, биз башка өлкөлөрдөй болуп эле өзүбүздүн камыбызды өзүбүз көрө алган, мындайча айтканда, мамлекет боло алдык деп толук эсептесек болот. Албетте бүгүнкү күндө акча каражатынан эч кандай маселе жок. Проекттик маселелер толук чечилген жана ошондой эле курулуш маселелери да бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай толук кандуу жүрүп атат. Сокулук районунун Борбордук стадиону республикалык бюджеттин эсебинен реконструкция жүргүзүлүүдө. Стадион 2215 көрүүчүгө ылайыкталган. VIP кабинкада 37 орундук бар. Көрүүчүлөрдүн трибунасынын аянты 1290 метр квадрат. 9 блок секция бар. Жалпы аянты 15300 метр квадрат. Футбол аянтчасы 7668 метр квадрат. Машыгуу аянтчасы 991 метр квадрат. Ал эми чуркоо аянты 1219 метр квадратты түзөт. Заманбап стадион болот. Жана ошондой эле баардык шарты менен болгон футболдук аянтчасы. Бул футболдук аянтчасы жанагы башка жерлерде салынып аткандай эле гибриддик системада салына турган, дүйнөлүк практикага жооп бере турган футболдук аянтча. Жана ошондой эле жарыктандыруу системасы дагы башка стадиондордо кандай салынып атса, чоң жанагы 1000 люмдагы жарыктандыруу системасы дагы пайда болот. Ал эми трибуна боюнча маалымат берсек, трибуна жана айтып кеткендей эле 2400 киши батат. Үстү жабык, баардык орундуктары атайын орнотулган, баардык заман талабына жооп берген атайын, мындайча айтканда, трибуналар болот. Ал эми мынакей биякта турган өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мурун бул стадиондун ушу жерин мурун баягы мончо катары колдонуп келген жери дагы бар болчу. Анын баары бүгүнкү күндө мамлекеттин балансына өткөн. Ал жерде биз мончону ушул биздин спортсмендерге жана ошондой эле көрөрмандарга арналган атайын техникалык помещениялар болот. Ал жерде жуунуп тазалануучу, кийинчү жана ошондой эле үстүндө кичинекей, мындайча айтканда, общежитиясы менен болгон, жатаканасы менен болгон атайын комплекс болот. Биякта биз көрүп тургандай эле бул спорт комплекс. Спорт комплекстин эмнеси өзгөчөлүгү бул металлокаркастан салынып атат толугу менен. Жана ошондой эле ичинде баягы мини футболдук аянтчасы, күрөш аянтчасы жана бокс аянтчасы дагы камтылган атайын спорт комплекс болот. Мунун ичинде дагы баардык техникалык шарттары түзүлөт. Жуунуп тазалануучу, кийинүүчү жана ошондой эле офистик помещениялар менен болгон атайын спорт комплекс болуп түшөт. Кудай буйруса бүгүнкү күндө баардык каражат маселелеринин баары чечилген. Баардыгы биригип 200 миллион сомдун тегерегинде акча каражат сарпталынып жатат. Кудай буйруса ушул биздин эгемендүүлүк күнүбүзгө ушул Сокулук районуна жаңы, мындайча айтканда, спорт комплекстин жана стадиондун ачылыш иштерин биз жүргүзүп беребиз.
Ак Ордо конушунда 18 гектар аянтта комплекстүү социалдык объекттер курулууда. Алардын катарында 750 орундуу мектеп, жалпы аянты 6416 метр квадрат, спорт залы жана 308 орундуу жыйындар залы бар. 280 орундуу бала бакча республикалык бюджеттен 233 миллион сомго каржыланууда. 100 койкалуу оорукана аянты 1346 метр квадрат, республикалык бюджеттен 213 миллион сом бөлүнгөн. Бардык объекттерде заманбап шарттар каралган. Көрсек, біз азыркы учурда Ак Ордо жаңы конушунда турабыз. Ак Ордо жаңы конушунун ортосунда 18 гектар жер сакталып калган. Жана ошондой эле биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун атайын тапшырмасы менен ушул 18 гектар жерге тийиштүү социалдык объектилерди салуу боюнча биздин милдеттенмебиз бар. Ага ылайык азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай эле биягында 280 орундуу бала бакча, бардык сметалык баасы 320 миллион сомдук курулуш иштери жүрүп атат. Андан кийин ушу биз турган жер бул 750 орундуу мектеп. Бул мектеп дагы ошол мамлекеттин эсебинен республикалык бюджеттен каржыланып жаткан мектептердин бири. 750 орундуу дегени бул 2 смена менен 1,5 миң баланы окуталчу жана андан көбүрөөк да окуталчу мектептердин бири болот. Ошондой эле бала бакчанын эми стандарттары бул эски стандарттар менен кирген, бирок ошого карабастан 280 деген бул бери жагы дегенде 450-500 балага ылайыкталган чоң бала бакчалардын бири болот. Ошондой эле мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле аркаңыздарда да бош жерлер турат. Ал жерде дагы бир ушундай бала бакчадан дагы бирөө жакын арада жумуштар башталат. Андан кийин кайра эле ушундай ушул мектептин көчүрмөсү болгон, копиясы болгон дагы бир 750 орундуу мектептин курулушу мынакей Кудай буйрса бир айдын ичинде жумуштары башталат. Андан кийин ар жакта көрүп турган бул больница, 100 орундук больница. Бул больница дагы республикалык бюджеттен ушул биздин министрлик тарабынан курулуп атат. Бул объектилерди ушул курулуп аткан 3 объектини биз жыл аягына чейин тапшыруу иш мерчемделген. Азыркы учурда бардык финансылык маселелер чечилген. Акча каражатта маселе жок. Кудай буйрса жылдын аягына чейин биз жумуштарды бүтүрүп ишке беребиз деген биздин иш мерчемибиз бар. Ал эми курулуп турган дагы бир бала бакча жана дагы бир мектепти эмдиги жылы ушул маалга алып барып, ушул маалда дагы тапшырып беребиз деген бизде иш мерчем турат. Бул эмне үчүн бардык объектилер бир жерде курулуп атат деген бирден бир себеби бул Ак Ордо жаңы конушу 25 миң түтүн, 25 миң үй мындайча айтканда социалдык объектиси жок жашап келген. Жана ошондой эле биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун тапшырмасына ылайык ушул сакталган жерге бардык комплекстерди бир түшүрүп берүү боюнча биздин иш мерчемделген. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай эле мынакей биз мектептин үстүндө турабыз, 3-кабатында. Тегерек четин карасаңыздар бир дагы социалдык объект жок болуп келген буга чейин. Быйылдан баштап мынакей ишке берсек, ушул жердеги бардык үй бүлөлөр мындайча айтканда өзүлөрүнүн балдарын жана ошондой эле өзүлөрүнүн ден соолугун чыңдоого бир жерден комплекстүү иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.